я приехала, меня посадили за стол. Ну вот в столовой. Там было 3 человека, сидели 2 женщины и Кадыржан сидел. Бул жайга жаңадан келгенде алгачкы жолу Кадыржан менен ашканада бир отуруп тамактанып калдык. Анда бир столдо биз менен дагы 2 аял бар болчу. Ошондо ал мага жагымдуу көз карашы менен караганы азыр да эсимде. Ошентип бул кишини 1 жыл бою сыртынан күзөтүп жүрүп, акыры турмуш курууга өзүм сунуш кылып, макулдук бергем. Вера Скоробогатова менен Кадыржан Ахматовдун баш кошконуна 1,5 жылдын жүзү болду. Майлуу суудан келген урус байбиче өз бактысын карлар үйүнөн тапканын айтат. Вера апа 75, ал эми жолдошу 70 жашта. Улгайган кезде табышкан түгөйлөр мурдагы жашоосун эстегилери келбейт. Болгону азыркы турмушуна шүгүрчүлүк кылып жашап келатышат. Он, правда, чуть помоложе меня, конечно, и видно, что он помоложе. Я постарше. Все говорят, что он совсем молодой. Ну, я всегда говорю, дедушка, все равно. Так. Туура, ал мага караганда жаш көрүнөт. Айрымдары аны бир топ жаш экенсин деп айтышат. Бирок баары бир ал азыр чоң ата болуп калбадыбы. Бул жерде биз бир өмүргө калсак деп тилейм. Балдардын жана неберелердин болуусун каалайм. Анткени алар өз орду менен болгону жакшы. Мында өзүбүздүн бөлмөбүз бар. Эч кимге оорчулугубуз тийбейт. Тамак ашыбыз каамдуу, кийимибиз бүтүн. Үйдө 2 картошка менен тамак жасасаң көп, бирөөнү колдонсоң аз. Мында тамак ашты чене менен беришет. Биз азыркы турмушубузга ыраазыбыз. В том настроении. Ничего, к обеду. Бул жайда тагдыр табыштырган дагы 8 түгөй бар. Алардын алды 20 жыл бою чогуу турмуш кечирип келатышат. Кара суудан баса албай арабада олтуруп келген Алмаз Тыныбеков бул жерден Лула Момунованы жолуктурган. Мамиле түзүп баш кошкон соң байбичесинин күчү менен арабадан туруп кеткенине токтолду. Баспайтырым ошо Россияда жүргөндө дагы самолетко дагы неме менен салганда мен коляскада салган. Анан бул жака ошко келгенде да инвалидный коляскадан түшүрүп, анан алып келип бул жакта да постельный болуп жатканым. Бул жака келгенден кийин жакшы. Бул мындай чын айтканда ойлогон эмес элем, что ушундай жашоо болот деп бул жакта. До конца басып кетсем, бул жакта немет ниет бар эми бул жака чыгып, нар жакта деле өзүбүздүн жашообузду баш эме кылып, уже акырында мен уже басып калып неме кылсам, анан бул жак келинчем неме болуп калса, өзүм дальше караганга күчүм жетип калса, бул жактан чыгып кетишке немебиз бар, ниетибиз бар. Стационардык мекемеде табышкан дагы бир үй бүлө 52 жаштагы Нышанбы Козубаева менен 54-төгү Абдыразак Абдырахмановдор болсо 10 жылдан бери чогуу жашашат. Алтай жүрдүк, сүйлөшүп, алтайдан бери бардык, мүнөздөрүбүздү бири-бирибизге билип алдык. Эми каректик деген бардыгында деле ошолордун бардыгы интип жыланды эртең деле ийинен жакшынакай урут чыгат го. Ошондой болуп, экөөбүз бири-бирибиздин эмелерибизди билип. Анан эми бир туугандарым бар болгону менен бардык шарттар өздөрү менен өздөрү экен да. Эми бир күн жакшы болсо, экинчи күнү турмуштары кыйын болуп калат экен жашоосу. Акам деле 2 кызы бар, алар өздөрү менен өздөрү экен. Эми Сузак районуна караштуу Октябрь айылында улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы типтеги социалдык мекемесинде 102 адам жашайт. Алардын эң узагы 26 жылдан бери ушул мекемеде жашаса, эң карысы 101 жашка чыгып калды. Анын директору бардык жашоочулар дыккат көзөмөлгө алынат дейт. Биз азыр талдап туруп, ким жашап кетет, ким бири-бири менен тил табыша алат, ким возрастной изменениясына карап, ошого карап анан кийин макулдугубузду беребиз. Атак жылайчылар көп болуп кетет. Аяктан бияктан келгендер эле бияка келип эле жашайлычы деп дегендер. Бирок алардын бардыгына уруксат берилбейт. Сузактын Октябрь айылындагы карлар үйү 1959-жылы уюштурулган. Ага чейин район борборунда согуштан кийинки жылдары ачылып иштеп турган.
4 жыл мурда Майлуу Суу шаарындагы каарылар үйү жоюлуп, анда 20 жашоочу ушул жакка көчүрүлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.